Казакстан менен болгон чек арасы кандай өтө тургандыгын атласыңар боюнча мен айтканды таап турабыз. Демек, чыгышынан Узловая чокусунан башталып, Семенов Сары Жаз тоосуна чыгат, кырынан, андан Ашу суусун төр аркылуу Текес суусуна өтөт. География, табиат жана коомдук илимдердин табигый жана өндүрүштүк аймактык компоненттерин изилдөөчү илим. Мына ушул илимди балдарга жеткирүүдө мугалимдин салымы чоң. Ушул багытта көп жылдык үзүрлүү эмгегинен улам география мугалими кесибин тандап, бүгүнкү күндө балдарга билим берип жаткан Талайкүл Осмонбекова. Анткени география абдан көп тармактуу, өтө татаал кесип болуп эсептелет. Сен географияны билсең, саясатты дагы, экономиканы дагы, экологияны дагы, жалпы дүйнө жүзүндагы таанымың өтө жогору болгондуктан мен ушул географияны тандадым эле. Зина эже деген эле, ал эже дагы өтө ошол убакта возрасттагы эже болгон, бирок ушунчалык сабакты ушундай кызыктырып, жаратылыш менен өптө байланыштырып өтчү, анан ошол дагы таасир берди деп ойлойм. Талайкүл Осмонбекова Ат Баш районундагы Талдыс орто мектебин окуп жүргөндө эле мугалим болууну жактырган. Мектепте тарых сабагына кызыккан, бирок өзү бала кезден жаратылышка жакын болгондуктан Зина эжедин сабагын үзбөй качып, география илимин тандап, 35 жылдан бери география мугалими болуп эмгектенип келет. Методикалык колдонмолорду окуучулар үчүн жумушчу дептерлерин түздүм. География илими боюнча, эмгекти илимий уюштуруу боюнча мугалимдерге, Кыргызстандын географиясы боюнча азыркы күндө китебибиз жазылып бүтүп атат. Эми Кудай буюрса азыркы күндө апробацияда чыгууга алдында турат. Мугалим деген кесип өтө ардактуу дагы, өтө сыймыктуу дагы, анан өтө түйшүктүү дагы кесип болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан 90-жылдары союз чачырап, элдин баары кесибин таштаган убакта дагы биз акчасына карабай, ушул коомдогу экономикалык абалга карабай, ушул кесипти аркалап кеттик. Анткени мен ойлойм да, ким ушул кесипти сүйгөн болсо, ал эч кандай шартка, айлыгына да карабай ушул кесиптин үстүндө аркалай берет экен. Эми бул жана айттым, ичеги көңдөйлөрдүн ичи өзү типтин аталышы ичеги көңдөй деген сөздөн келип чыккан. То есть внутрьгөргө ошол жерин сразу белгилеп койсоңор болот, ичеги көңдөй деп. Химия жана биология илими мектептеги эң кызыктуу сабактардын бири. Анткени сырткы чөйрө табышмактуу келип, аны иликтеп көргүсү келет. Мына ошентип биология илимине кызыккан Гүлнара Жамангулова 22 жылдан бери бул кесиптин ээси. Эми мугалимдин дегеле коомдогу орду чоңго. Аны баягы өзүнчө кеп катары айтайын. Бирок мен эмне үчүн бул багытты тандап алгам? Мага сырткы чөйрө аябай табышмактуу болчу да. То есть эмне үчүн жаз келет, жаз келгенде өсүмдүктөр ушундай болот. Жаратылыштагы кубулуштарды мага эмне үчүн деген суроо көп боло турган эле да. Анан ошонун негизинде мен биринчи баягы математикалык уклонго баргам лицейден. Анан ушул биологияга кызыгып кетип, анан которулуп алгам да. Мага мугалимим биологиядан сабак берген Абсаматова Айнура деген эжекебиз бар эле. Ошол эжеке мага түрткү болгон. Мен өзүм ушул химия, биология багыты боюнча лицейде тереңдетилип окугам. Мектепте окуп жүргөндө 6-класстан 11-класска чейин. Андан кийин Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин химия, биология факультетин аяктагам. Артыкчылык диплом менен аспирантураны да ошол жерде бүтүрдүм. Аспирантуранын биохимия адистиги боюнча бүткөм. Иштеген дегеле педагогикалык тажрыйбам 21 жыл, быйыл 22 жылга кетип атат. Гүлнара Жамангулова эле ортун отличниги, мектепте 6-класстын биология илими боюнча окуу китебинин автору жана 300гө жакын онлайн сабактардын автору. Мектепте математика сабагын жактырып, бирок анын мугалим болуусуна эжекеси түрткү берген. Мугалим деген жана эне сыяктуу да. Мисалы, эне бир эле убакта бул балага мээрим берет, тарбиячы да болот, доктор да болот, инженер да болот, укмуш кесиптерди аркалап жиберет го, энеч так ошол сыяктуу да мугалим. То есть мугалим болуу биринчи кезекте мугалимдин өзөгүндө, башкача айтканда мыкты же кесипкөй, же болбосо балдарга авторитет, кадыр барктуу мугалим болуш үчүн мугалимдин билими терең болуш керек. Биринчи кезекте мугалим эгер билими, теориялык билими да, практикалык, методикалык билими да укмуш болгон болсо, бул сөзсүз түрдө кадыр баркка ээ болот. Бул биринчи кезекте. Экинчи кезекте мугалим
түрдүү адистиктерди алып жүрүш керек өзү менен кошо. Башкача айтканда артист да болуш керек, ошол эле убактарда тарбиячы болуш керек, акыл үйрөтүш керек. Мындайча айтканда мектепте бала мугалим өзүнүн предметин гана окутпастан ошо менен кошумча жана эне сыяктуу түрдүү кесиптерди, профессияны алып кетиш керек да. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп билим алуу ине менен кудук казгандай деп бар байлыгын билим тажрыйбасына арнаган бул мугалимдер. Бүгүн биз сиздерге бир эмес эки илимдеги мыкты мугалимдер туурасында айта алдык. Ошол үчүн келечек муундарга багыт берип билимин аябаган мугалимдерге алкыш.